Андан кийин айтышат. Эми таухид деп канча жыл окушубуз керек? Бул таухиддин окусаң, чында окусаң, аз эле убакытта окуп коесуң го, аз эле нерсе го деп айтат да. Туура таухидди далилдери менен бирөө үйрөнөм десе, жеңил эле ага. Окуп үйрөнсө, катуураак аракет кылса, бат эле жаттап үйрөнүп алышы мүмкүн да. Бирок таухидден максат ал далилдерин жаттап үйрөнүп алуу эмес. Ошону жашообузда практика катары колдонуу. Мына ошол максат. Түшүнүктүбү? Мусулмандар ошону жашоосунда колдонуп атабы, колдонбой жатабы? Көпчүлүк мусулмандар колдонбойт. Аллах Таалага болгон тоокел алсыз. Жалгыз Аллах Таалага болгон кулчулук кылуу керек деген ширктин түрлөрүн билбейт. Канчалаган ширктин түрлөрүнө түшөт. Башына кыйынчылык келсе, көз ачка жүгүрүп барат, башчыга жокко барат. Кайдагы бир касыйдачы, мазыйдачы дегендерге барат. Сулайман тоого барат, Абшыратага барат. Ошолордон бала сурайт. Ошолорго кан чыгарат, курбандык кылышат. Ширктин канчалаган түрлөрүн кырып атат. Демек, таухидден максат таухиддин далили мындай, таухид мындай деген маселени гана үйрөнүп алуу эмес, ошону жашообузда колдонуш керек. Мусулмандар качандыр ошого чынында жашоонда жүрөгүнө сиңирип колдонгон болсо, ошол максат. Ошол себептен пайгамбарыбыз сахабаларга ар дайым эскерип турчу. Таухид деген мусулман адамдын жүрөгү ар дайым Аллах Таалага байлануусу. Ар дайым пайда зыян баардыгы Аллах Тааладан деп, Аллахка гана таянып, Аллахтан гана тоокел кылып, ушул нерсе таухид. Аллахка гана кулчулук кылам. Өлүмүм дагы, жашоом дагы, ар бир кыймылымда Аллахтын разылыгын көздөйм деген мына ушул таухид. Биз ошол нерсени амал кылып атабызбы? Көпчүлүгүбүздө ушул таухидибиз алсыз. Ушул максат болгон үчүн ар дайым алымдар эмне эскерип турушат. Эгерде качандыр адамдарда жүрөгүнө ушул нерсе сиңген болсо, ошондо эмне алардын жашоосу дагы, акырети дагы, дүнүйөсү дагы оңолот.